Сузак районунун Тарамбазар айылынын жашоочуларынын ден соолугуна кам көргөн бул фельдшердик акушердик пунктунун эскилиги жетип, жамгыр жааган сайын чатырынан суу өтүп, дарыгерлерди түйшүккө салып келет. Мындан улам имарат капиталдык оңдоп түзөөгө муктаж эле. Учурда бул маселе колго алынып, жумуштар аткарыла баштады. Фапты баштадык. Эми ишти жарымы бүтүп калды. Калган иштерин дагы Кудай кааласа улантып, тез күндөрдө бүтүрүп, ушинтип чыгып кетебиз. Азыр biz üçөөбүз эле иштеп атабыз. Мына снежогун чачтабыз. Эми калган усталар дагы келет ички жумуштарына, абделкасына. Жалпысынан Тарамбазар айылында 1684 жаран орун алган. Алар үчүн тыным албай иштеген ден соолук сакчылары өзгөчө кубанып турушат. Эми алар үчүн иштөөгө жакшы шарт түзүлүүдө. Ошо биздин фаптагы ремонтко муктаж эле да. Сәл мына крышасынан тамчы өтөт эле, тышы дагы сәл ремонтко болуп калды эле. Ошону жакшы кылып берип атышат азыр. Ошо кошо бүтүп калсын деп тышында ремонтты кылып атат. Эми айыл өкмөтүнүн үстүн жаап берем деп атат. Ысык суу, мустак суу чыгарып, ушулардын баарын кылып беребиз деп атышат быйылкы планга. Жакындаган аймактык ирилештирүү иши жүргөндүктөн азырынча керектүү каражаттын баарын бөлүп берүүгө мүмкүндүк жок. Бирок ага карабастан иштин кызыкчылыгы үчүн айыл өкмөт тарабынан жетиштүү деңгээлде бөлүнгөн каражат менен сырткы сырдоо иштери кызуу уланууда. Ооруканаларындагы биздин айылыбыздын, элибиздин ушул жердеги ден соолугун карап аткандыгына байланыштуу буларга мындан кийинки өзгөчө көңүл бурулат. Бардыгынын ремонтторуна, бүт көмүрүнө көңүл өзгөчө бөлүм жасап беребиз дагы. Мындан кийин полный булардын көзөмөлгө алабыз. Соңку кездерде мамлекет тарабынан билим берүү жана саламаттыкты сактоо тармактарына өзгөчө көңүл бурулуп, бул жааттагы маселелер оң тарабына чечиле баштады. Буйруса тарамбазарлыктар дагы эми заманбап оңдоп түзөөдөн өткөн фапка ээ болушат. Тагайбек Акматов, Бурканбек Матов, Сузак району.